Ош жана Бишкек шаарларынын депутаттары эми мэрлерди иштен алууга ишенбөөчүлүк көрсөтө албай калышы мүмкүн. Кала башчылары аларга отчет да бербей калат. Жана быйыл шаардык кеңеш мэриянын 2024-жылдагы бюджетин да бекитпейт. Депутаттар анда эмне жумуш кылат? Алдыда тизмектеп берем. Саламатсызбы? Министрлер кабинети Ош жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын ыйгарым укуктарын бир кыйла азайтып, шаар мэрлеринин укугун кеңейтүүчү мыйзам долбоорун сунуштап чыкты. Документ жогорку кеңешке келип түштү. Эмнелер сунушталып жатат? Мыйзам долбоорго ылайык Ош менен Бишкектин мэрлерин шаардык кеңештин депутаттары шайлабайт. Жада калса фракциялар талапкер сунуштоо укугунан да ажырап жатат. Эки шаардын башчысын президент өзү дайындайт жана ал кадрлардын резервинде турган адамдардын ичинен тандалат. Шаардык кеңештин депутаттары калаанын бюджетин бекитүү жана көзөмөлдөө мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилерине, мэрге, вице-мэрлерге, муниципалдык уюмдардын жетекчилеринин ишине баа берүү укугунан да ажырайт. Аларга ишенбөөчүлүк да көрсөтө албай калышы мүмкүн. Мындан тышкары аймактык түзүлүштүн тартибин бекитүү, администрациялык райондордун аталыштарын өзгөртүү, алардын чек араларын белгилөө, көрктөндүрүү, соода жүргүзүү, тышкы жарнак жана маалыматтарды жайгаштыруу эрежелерин, үй жаныбарларды кармоо жана малды шаардын ичинде жаюунун эрежелерин бекитүү укуктары да сакталып калат. Негизинен алганда бул кеңеш деген бул элдин атынан келип аткаруу бийлигин көзөмөл кылчу болгон да. Анан буну көп кыса берген менен мен оюмча эффект болбойт. Азыркы бийлик жакшы иштеп атат. Бирок эртең күнчү, эртең дагы башка бирөө келсе кандай болот? Бул деген система өзгөрүп калат да. Анан эртең бетин жуубаган мэр келип болсо, же бетин жуубаган дагы бирөө келип болсо анда кандай болот? Бул государственная администрация деген мыйзам бар. 2021-жылдын 20-октябрь күнү кабыл алынган. Ошондо 17 полномочия көрсөтүлгөн. Толугу менен ошол жерде бар. Бүгүнкү полномочияларчы. А мына долбоордо дагы айтылып атат, просто көрсөтүлбөй калгандар мына мыйзамга көрсөтүлөт деп. Башта айтканда 17 полномочия, белгилүү үчөөнү кошкондо 20 полномочия мүмкүндүк толук эле ошол полномочиялар калган, сакталган. Шаардын дээрлик бюджетинин негизги бөлүгүн бул Ош шаарынын тургундарынын салыгын эсебинен түшөт. Демек шаар тургундарынын салыгынан жыйналган шаардын бюджетини бөлүштүрүүдө, шаардын саясатын аныктоодо шаардын тургундары шайлаган депутаттардын үнү менен, алардын сунушу менен чечилсе, бул жанагы баланстуулук сакталат да. Бул биринчиси деп ойлойм, анан ойлойм, кийинки ушул баягындай кыскартуу, ушул жергиликтүү кеңештердин укуктарын кыскарткандан кийин ушул эле мыйзамдар жогорку кеңештин өзү дагы келет деп ойлойм. Ош жана Бишкек шаарларынын статусу жөнүндө мыйзамынын 15-беренесинде шаардык кеңештин компетенциялары жазылган. Анда депутаттардын чечимдерин талаптагыдай аткарбаган учурда мэрге, анын орун басарларына, муниципалдык уюмдардын жана мекемелердин жетекчилерине, судьяларга, прокурорлорго, коопсуздук укук коргоо органдарына жана мамлекеттик мекеменин аймактагы бөлүмдөрүнүн жетекчилерине ишенбөөчүлүк көрсөтүү укугу жазылган. Мындан тышкары кызмат көрсөтүүлөргө тарифтерди да шаардык кеңеш бекитип берет. Эгерде жетекчилер өз милдеттерин шаардык кеңештин чечимдерин аткарбаса же талаптагыдай жасабаса, шаардык кеңеш ишеним көрсөтүлбөгөн учурда прокуратура 10 жумушчу күндүн ичинде аны кызматынан бошотуу же шаардык кеңештин чечими менен макул эместиги жөнүндө чечим кабыл алат. Депутаттар 3 айдын ичинде мамлекеттик органдын аймактык бөлүмчөсүнүн жетекчисине ишеним көрсөтпөө жөнүндө кайталап чечим кабыл алчу болсо, прокуратура аны токтоосуз түрдө кызмат ордунан бошотот. Вице-мэрге, муниципалдык уюмдардын жана мекемелердин жетекчилерине кайталап ишеним көрсөтпөө билдирген учурда, мэр аларды токтоосуз түрдө кызматынан кетирет. Ош жана Бишкек шаарларынын депутаттарынын ыйгарым укуктарын азайтуу боюнча мыйзам долбоор жогорку кеңештин тармактык комитетинде жактырылды. Эми маселе ушул жумада жогорку кеңеште каралат. Сиз кандай ойлойсуз? Эң маанилүү функциялар мэрге берилип, шаардык кеңештин депутаттарынын укугунун азайышына пикириңиз кандай?